Сиздер менен Элдик медиа порталы саламатсыздарбы? Кыргыз коомчулугу акыркы 2 күндөн бери, тагыраагы 13 марттан баштап, Ак-Татыр аймагындагы кыргыз-тажик чек арасындагы окуяны кызуу талкуулап жатышат. Чатактан улам Тажикстандын жараны каза болуп, бир кыргызстандык оор жаракат алды. Ал Баткен районунун Самаркенттеги ооруканасына жеткирилген. Акыркы маалыматка таянсак, бүгүн кырдаал стабилдүү жана туруктуу. Баткен чек ара отряды чек араны күчөтүлгөн тартипте коргоого өткөрдү. Чырдын чордону мына бул аймак. Google картада бул аймакты Тажикстандын аймагы деп белгилеп жатканына карабастан, чындыгында бул жер эч кимге тийиштүү эмес. Талаштуу жер. Башкача айтканда, ал Кыргызстанга да, Тажикстанга да карабайт. Бирок бул аймакта отурукташып, үй куруп жашап жаткан үй бүлөлөр жалаң тажик жарандары. Такталбаган аймакта алар эмнеге үй салып алышкан? Ооба, бул суроо ар бирибизде жаралат. 14 мартта жалпыга маалымдоо каражаттарында аталган аймак Тажикстанга ижарага берилген деген маалымат тарады. Кийинчерээк ал маалымат төгүндөлүп, тескерисинче Кыргызстан ал жерди тажик бийлигинен ижарага алган болуп чыкты. Ал бул документ менен тастыкталат. Бул Кыргызстан менен Тажикстандын коопсуздук кеңешинин катчылары Тажикстандын Худжанд шаарында 2009 жылдын 3 мартында өткөрүлгөн эки өлкөнүн жумушчу жолугушуунун жыйынтык протоколу. Делегациянын курамында 20 адам болгон. Негизги курам ошол кездеги Тышкы иштер башкармалыгынын биринчи орун басары Руслан Казакбаев, чек ара кызматынын өкүлү Замир Молдошов жана мамлекеттик кыймылсыз мүлк агенттигинин жетекчиси Адамжан Жолдошов жана башкалар болгон. Иш сапар менен барган топту ошол учурдагы коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров жетектеген. Жолугушуунун жүрүшүндө эки тарап Исфара дарыясынын жээгиндеги 275 чакырым аймакты Кыргызстанга 49 жылга ижарага арзыбаган акчага алышкан. Демек, жер тажик тарапка тийиштүү экенин Адахан Мадумаров кол койгон бул документ айгинелеп койгон. Эми суроо: бул талаштуу жер Кыргызстандыкы болсо, анда эмнеге биз тажик тараптан ижарага алып жатабыз? Макул, Кыргызстандыкы эмес талаштуу жер дейли. Анда деле биз уттуруп жатабыз. Анткени талаштуу жерди ижарага алуу менен биз ал жердин тажик тарапка тийиштүү экенин моюнга алган болуп саналат. Эми Адахан Мадумаровдун кечээ Азаттыкка берген интервьюсуна назар таштайлы. Ал кезде тажик анклавын айланып өтүү жолунун курулушу жогорку саясий деңгээлде чечилген. Ал төмөнкү шарттар менен бекитилген болчу. Биз аларга биздин аймак аркылуу өткөн электротогун алууга уруксаат берип, ал эми алар бизге жол курууга уруксаат берүүгө макул болушмак. Бирок кийинчерээк башка маалымат каражатында чуулгандуу протоколду чечмелегиге аргасыз болгон. Бул документ бийлик өкүлдөрү чек ара боюнча официалдуу чечим кабыл алынмайынча убактылуу гана чара көрүүгө кабыл алынган. Болгону эгерде өз чек арасын айырмалап таанып алууга жардам берүү болгон. Юридикалык жактан протокол Тажикстандын жерге болгон укугун бекиткен эмес, дейт Адахан Мадумаров. Адахан Кимсанбаевич, сиз кандай дейсиз? Сиз юридикалык негизде Тажикстан өлкөсүнөн жерди арендага алгансыз да. Мейли, бир жылда $1 болсо дагы сиз Казакбаев жана башкалар талаш жерди тажик өлкөсүнүкү деп ачыктап берип жатпайсыздарбы? Муну кантип түшүнбөй турасыз? Сиз учурдагы ооруканада болгондуктан сакайган соң бул боюнча маалымат бересиз деп ишенели. Айта кетчү дагы бир жагдай, мамлекеттик чек араны делимитация жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөр аралык комиссиясы 2008 жылдын 26 ноябрь күнү протоколго кол коюшкан. Бул протокол биздин колубузда жок болгондуктан анда эмне деп айтылганын айта албайбыз. Кеп башкада. Ошол өкмөттөр аралык комиссиянын протоколун Адахан Мадумаров кол койгон протокол жокко чыгарылсын дегенинде. Анткени жогорку булактагы бийликтин чыгарган чечимин андан төмөнкү орган жокко чыгара алабы деген суроо туулат. Андай укукту сизге ким берген, урматтуу Адахан Кимсанбаевич? Эң өкүнүчтүүсү, ошол марттагы протоколдон кийин бош жаткан талаштуу делген жерге тажиктер массалык түрдө үй куруп, жаңы конушка айландырып алышкан. Андан берки 10 жылда ал жер азыр калк отурукташкан Тожикон деп аталган жаңы конуш болуп калды.
2 күндөн бери Кыргызстан менен Тажикстандын расмий бийлиги чек арадагы абалды жөнгө сала албай, жаат ташкан эки жакты тынчытууга аракеттерди көрүп жатат. Акыркы маалыматтар боюнча аймакта абал тынчыды. Абал тынчыган менен көйгөй түп тамырынан чечилди дегенге болбойт. Анткени Мадумаров кол коюп арендага алган жерди жергиликтүү тургундар Кыргызстандыкы деп жатат. Ал эми Тажик тарап 10 жыл мурда кол коюлган протоколду бетке кармап, биз ижарага алганбыз деген пикирди карманууда. Ошондо суроо туулат. Талаштуу жерде биротоло өткөрүп алганча ижарага албай турсак болот беле деген. Саламатта калыңыздар.